Ошто мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн экстремисттик уюмдун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, издөө иштерин УКМК өнөктөш атайын кызматтар менен биргеликте жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында облустук лидерлердин бири Амир Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун активдүү ишмери. Экстремисттик ишмердүүлүгү үчүн мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн чет элдик жаран Ош шаарынын аймагынан кармалды. Атайын кызматтын маалыматы боюнча аталган чет элдик жаран Европа өлкөлөрүндө жашаган Хизбут Тахрир маалымат каражаттарынын кызматкерлери менен байланыш түзүп, Хизбут Тахрирдин жактоочуларын десанттык түрдө жалдоо жана окутуу менен активдүү алектенип, Фергана өрөөнүндөгү экстремисттик ишмердүүлүгүн координациялап, Кыргызстандын аймагында коңшу мамлекеттин укук коргоо органдарынан жашырынып жүргөн. Кармалган жаран УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстандын аймагында башка кылмыштарга катыштыгы текшерилгенден кийин белгиленген тартипте өлкөсүнө экстрадицияланат.